Qaytalab qo'yasizmi aka? Qanday desh? Qaytalab qo'yasizmi? Жигиттер, кыймыл башталды. Жолдош, маңдайыңызда тонировка уруксат жок болсо эртем. Naqau? Аматым ачы. Лоптобу тонировкага. Ага, рұқсат керекпи? Эми бул карап атасыз алдында элеч. Өзүңүз таштырып коесузбу сурайын? Өзүм таштырып коюмбу? Милициянын сержанты Бектемиров мен. Бектемиров. Удостоверение көрсөтөйүнбү? Жок, керек жок. Адочулук көлүк, техниканы каттоо көлүк барбы? Бар. Текшерип коелу ака. Эле. Не себептен? Эмне себептен? Себеппи алдыңызда маңдайыңызда тонировкаңыз усактан көбүрөөк экен да. Положенияда көбүрөөк экен ошолочу. 15 сантиметр положено сизчи маңдайыңызга. Аха. Протокол түзүп бересизби ошого? Билесиз? Протокол түзүп бересизби? Протокол түзбөй, мен сизге эскертип берем. Эгер полностью лоп болуп турган болсо, мен сизге протокол түзүп беришим керек. Азыр мында мыйзам бузууга киреби ушул же кирбейби? Мыйзам бузууга кирет, эгер 15 сантиметрден өткөн болсо. Азыр канча өтүптүрбү? Эми ал видно эле болуп турат, сиздики көбүрөөк болуп турат. Жок, азыр ошол жок өтүп турат, туурабы? Видно эле болуп турат. Видно эле болуп турат дейсиз, өтүп тур да, туурабы? Ооба сөзүңүз. Видно болуп турат дейсиз, уже мыйзам бузууга киреби? Ошондо лопко уруксат жок деп билесиз да, негизи, туурабы? Мындай кылайлы, урматтуу инспектор. Эгер ушул мыйзам бузууга кирсе, протокол түзүп бериңиз, мен төлөп коем, кете берем. Мыйзам бузууга качан кетет эми? Мыйзам бузууга сиздин мындай билсеңиз көрүнбөй турган положение болуп калат турганбы? Уруксаты жок. Ошондо мыйзам бузууга кирет. Эгер положениядан өтүп кеткен болсо, бул эскертүү берилет да, жолдош, түшүнөсүзбү? Майда нарушение туруп калат. Эмне нарушение депчи, эскертүү берилет да, мындай нерселерге. Мал нерсеге эскертүү берилет, мыйзам боюнча. Эгер мыйзам боюнча, эгер мыйзам бузууга кире турган болсо, бул жарымына чейин түшүш керек эле. Же лоп полный болуш керек эле. А мен сизге эскертип берип атам, бул потому что бунда уруксат жок да, нерсе. Хорошо, сиздин маңдайыңызда башка уруксат бар экен, бирок алдыңызда жок да, туурабы? Маңдайыңда бар экенин сиз каяктан билдиңиз? Маңдайыңда бар экенин каяктан билдиңиз? Мен билем да, мен кайсы машинада бар, кайсы машинада жок. Текшербей эле билесизби? Мен билем, потому что шаар ушунда текшерип ушунда кайсы машинада бар, кайсы машинада жок, уже текшерип бүткөнбүз да, ушучу. Ушундасызбы? Азыр эмне болду ошондо мына мыйзам буздумбу? Ошондо мыйзам эскертүүдөн башка сырып коюшуңуз керексиз. Мынаныбы? Ооба. Эгер сырбасаң эмне болот? Сырбасаңызбы? Сырыңыз келбей атабы? Жок, мен азыр эгер мыйзам бузулуп аткан болсо мен сырып коеюн. Мыйзам бузуп айтып атпаймынбы? 15 сантиметр болуш керек деп. Мен сизге мыйзамда каралган нерсе да. Например, лопто ол сизге документтерибизге таштап ашибей кетип калды. кандай десем 15 сантиметрден жогору түшсөм, мында например, протокол түзгөнгө не стоит, бирок түзүксөк утуп чыгабыз деп ойлойм да менчи. Ол түзүп бериңиз анда утуп чыксаңыз ака. Көлүк, техника каттоо көлүгү барбы? Түзүп берем десеңиз берейин. Текшерип койсок болобу? Жок, жөндөн жөн текшертпейм мен. Эгер протокол түзөм десеңиз берем, сөз. Шакирова Монуева ким бар? Шакирова Монуева. 833 Кияс портфель тосуп койгон, документтер мусап кетип калды үйгө. Эме, ким ошону Кияс портфель тап берсечи мага документини. Ошондо чагдан иштеңиз керек. Мен сизге протокол түзгөн бул боюнчачы. Потому что бул 15 сантиметрден өдө болсо деле, например, мен сизге мындай видный зона болуп атат да сиздин лицоңузчу. А мен сизге эскертип берген милдеттүү мындай неге дегендечи, түшүнөсүзбү? Түшүнүп атам, ооба. Иштеңизге келик. Ошондо азыр мен мыйзам бузбадым, туурабы? Кандай дейсиз? Мыйзам бузган жокмунбу? Мыйзам бузган болсоңуз айтат эле протокол түзүп берем деп мен сизгечи. Болду. Болду. Эскертип атам мен сизге, айдаңыз. Болду.